Саламатсыңарбы балдарым? Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Китеп, дептер, калем сабыңарды даярдап, көңүлүбүздү сабакка бурабыз. Сабактын темасы этиштин мамилелери. Этиштин мамилелери жөнүндө жалпы түшүнүк. Сабактын максаты этиш сөз түркүмү жөнүндөгү түшүнүктөрүбүздү тереңдетебиз. Этиштин мамилелери боюнча маалымат алабыз. Этиштин грамматикалык категориялары, мамиле категориясын өздөштүрөбүз. Морфологиялык талдоого машыгабыз. Кыргыз элибиздеги каада салттардан үйрөнүү менен сылык, адептүү, аң сезимдүү болобуз. Балдар, анда эмесе мен силерге жагымдуу маанай түзгүм келип турат. Төмөндөгү накыл кептерге көңүл бургулачы. Ак калпак кыргыз халкыбыз бар. Атадан калган ыйык салтыбыз бар. Кыргызда көркөмдөлгөн боз үйдүн ичи кенен, боз үйдүн касиети күчтүү делген. Байыркы чоң энелер, чоң аталар боз үйдө балдарына бата берген. Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эр көгөрөт. Конок күтүү ыйык салт. Коноктун колуна суу куюу шарт. Адамды алдап болбойт тамак менен, конокту тосуп алгын жаркылдаган кабак менен. Ырлар жактыбы балдар? Маанайыңар жакшы болуп калдыбы балдар? Анда эмесе мен силерге өтүлгөн тема боюнча бир аз суроолорду берейин. Өткөн сабакта этиштин ыңгайларын өткөнбүз. Этиштин ыңгайлары кайсылар? Жакшы балдар, этиштин ыңгайлары бешөө, баяндагыч ыңгай, буйрук ыңгай, шарттуу ыңгай, каалоо тилек ыңгай, максат ниет ыңгай. Мунун баары этиштин ыңгай категориясы. Демек, дагы бир категория кошулду этишке. Үй тапшырмасы. Текшеребиз. Туура тамактануу эрежеси деген текстти бергем. Силер аны туура аткарыпсыңар, текстти туура түзүпсүңөр, жакшы деп бааладым балдар, азаматсыңар. Анда эмесе жаңы сабак таблицага көңүл бургула балдар. Этиштин ыңгайларын эстейбиз. Этиштин мамилелери да ыңгайлар сыяктуу кыйм-аракетти билдирет. Мында кыйм-аракет сүйлөп жаткан адам тарабынан же башка бирөөлөр тарабынан аткарылгандыгын билдирген этиш сөздөр этиштин мамилелери деп аталат. Этиштин 5 мамилеси бар. Негизги мамиле. Негизги мамилени уюштуруучу мүчөсү жооп. Мисалы, окуду, сүйлөдү, келди, жазды, уктады, ойлоду. Кош мамиле ыш мүчөсү менен уюштурулат. Көрүш, сыйлаш, табыш, жардамдаш. Өздүк мамиле ын мүчөсү менен уюштурулат. Жуун, таран, сылан, үйрөн, чечин, ойлон, айлан. Туюк мамиле ыл мүчөсү менен уюштурулат. Берил, бурул, каттал, жазыл, оңол, чечил. Аркылуу мамиле ыт, дыр, гыз, ар, кар, кыр, ыз, ыр мүчөлөр менен уюштурулат. Мисалы, өстүр, жаздыр, байыт, ыргыт, аткас, уткуз, тургуз. Анда эмесе төмөндөгү сүйлөмдөрдөн этиштерди тапкыла. Кыргыздар конокторго төрдөн орун беришкен. Мында беришкен деген этиш кош мамилени билдирет. Кыргыздар каада салтын ыгы менен колдонушат. Мында дагы кош мамиле ишке ашты. Баатыр жылуу суу менен жуунду. Жуунду деген өздүк мамиле. Окуучуларга видео сабактар жөнөтүлдү.
жөнөтүлдү деген этиш сөз туюк мамилени билдирет. Кыргыздар үйгө келген адамды атказышат. Атказышат деген этиш сөз этиштин аркылуу мамилеси. Балдар, текстти окуп этиштин мамилелерин табабыз. Анда эмесе кыргыздын салты болгон сүйүнчүлөө боюнча текст окуп берейин. Кыргыздар эзелтен бери жакшылыкты, кубанычты башкалар менен тең бөлүшүүнү салт кылып келишкен. Алардын бири сүйүнчүлөө деп аталат. Кыргыздардын үйүндөгү жакшылык менен кубанычтар дайым жарыя этилген. Үй бүлөдөгү жакшылыкты башкаларга кубануу менен биринчи айтып барганга белек тапшырылган. Бодомолго чейин арнашкан. Улуу Манас эпосунда сүйүнчүгө үйрү менен жылкы алгандар болгону айтылат. Азыркы күндө да үй бүлөдө наристенин төрөлгөнүн жакындарына жана саналаштарына биринчи сүйүнчүлөп барган кыздар жана балдар чоң белектерди алышат. Азыркы учурда сүйүнчүнү телефон аркылуу да айтса болот. Бул текстте келишкен, этилген, тапшырылган, арнашкан, айтылат, алышат деген этиш сөздөр этиштин мамилелерин билдирип турат. Эми балдар өз алдыңарча аткаргылачы ыш, дыр, ыл, ыт, ын, ды мүчөлөрүн туюк мамиле, өздүк мамиле, негизги мамиле, аркылуу мамилелер менен сызыктар аркылуу бириктиргиле. Бир аз кызыктуу бекен балдар? Эми балдар, мамиленин мүчөлөрү катталып да келе берет. Мисалы үчүн кезиги шишти. Мында кош мамиленин мүчөсү 2 жолу. Күчөттүр. Аркылуу мамиле 2 жолу. Күчөттүр. Жарыштыр. Кош мамиле, анан аркылуу мамиле. Ыш, анан тыр мүчөсү. Түшүндүрүштү. Аркылуу мамиле, кош мамиле, өздүк мамиле. Жазылышкан туюк мамиле жана кош мамиле. Анда эмесе балдар, мен силерге төмөндөгү ырларды окуп бергим келип турат. Тексттен этиштин мамилелерин таап бересиңер. Кыргыз эли меймандос, тамак ашка бай келет. Берекеси төгүлгөн дасторкондон чай берет. Сүзмө, айран, май курут, жайлоолордон алдырат. Бал татыган бал кымыз суусунуңду кандырат. Бул жерде алдырат, кандырат деген 2 мамиле этиш бар. Экинчи куплетте, балдар. Эми түшүнүктөрүбүздү бышыктоо үчүн тест менен бир аз иштеп көрөлү, балдар. Этиштин башка сөз түркүмүнөн айырмасы: А. Жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнүшү. Б. Этиш сөздөрдүн маани бергендиги. В. Чак-жак, мамиле, ыңгай категориялары болгондугу. Г. Жардамчы жана негизги болуп бөлүнгөндүгү. Туура жооп: чак-жак, мамиле, ыңгай категориялары болгондугу. Экинчи тапшырма: ыл мүчөсүнүн сөз түркүмү. А. Буйрук этиш. Б. Этиштин туюк мамилеси. В. Этиштин жакталышы. Г. Шилтеме ататуучу. Туура жооп: этиштин туюк мамилеси. Үчүнчү тапшырма: этиштин аркылуу мамилеси. А. Ал. Б. Алыш. В. Алгандыр. Г. Алдырт. Туура жооп: Г варианты алдырт. Өткөн чакта турган этиштин өздүк мамилеси. А. Келет. Б. Чыгышат. В. Өтүндүм. Г. Берди. Туура жообу В варианты өтүндүм. Туура таптыңар, балдар. Силерди туура табарыңарга мен ишенгем. Кош мамилеге мисал: А. Аткар. Б. Кел. В. Жардамдаш. Г. Билчү.
Туура жооп В варианты жардамдаш. Анда мисалдар үйгө тапшырма алгыла. Китебиңерден 446-447 көнүгүүлөрдү шарты боюнча аткарып келгиле. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Ата-энелериңер менен үйдө болгула, сак саламатта калгыла.